идиш аяк туулган май сууларды сеп. Мына бул Ширалиев көчөсүнүн жашоочуларынын айтып бүткүс көйгөйү жол жана канализация. Көчөдөн сапырылган чаңга көмүлгөн аз келгенсип, ар бир үйдөн чыккан ыплас суу септиктеринин жагымсыз жыты буруксуйт. Септик таяп майланышкан сууларды минтип жолго серпип да ийишет. Роза Садыкказиеванын айтымында бул айла кеткендеги амал. Менчик септик койдук элек, анысы деле сасыйт экен канализация болбосо. Анан баягы бир мэриянын 2 баласы жүргөн. Мына тиги сууну которуп анан канализацияны мэриянын эсебинен которуп беребиз. Жолду болсо башка банк жасайт, Кытайдын фирмалары жасайт. Биз аны менен жумушубуз жок. Кудай жалга дегенбиз, андан бери 2 ай болду, жымжырт. Эч ким келген жери жок. Мындагы жашоочулардын айрымдары өз күчтөрү менен таза суу киргизип алышса, экинчилери дагы деле таза сууга жетпей жүрүшөт. Бул долбоор мындан 3 жыл мурун даярдалган. Жалпы Нарын шаарындагы ыплас суу жана таза суу түтүктөрүн орнотуп алуу максат кылынып, андан бери макулдашуулар талап кылынган документтерди топтоо иштери жүргүзүлгөн. Этап менен ишке аша турган долбоордун алгачкы 5 миллион евросы каржыланып, иштер эми башталганы турат. Биринчи этап менен 5 чакырым канализация жана 8 чакырым таза суу түтүктөрү тартылмакчы. Алгачкы биринчи тендери контракт түзүлүп, азыр кирпичный аймагында суу топтоочу жай кура баштады. Андан кийин мына июнь ай ичинде уже өзүбүздү көптөн күтүлгөн Шералиев көчөсү, Чоң Алыш көчөсү, ошо Московский чөлкөмдөрүндө жалпысынан 8 километр таза суу, 5 километр канализация суу түтүктөр тартылат. Деги эле Нарын шаарындагы канализация системасы өтө начар. Ыплас суу тазалоочу жайы биологиялык эле тазалоо жүргүзө алат. Мындан улам толук тазаланбай эле Нарын дарыясына төгүлөт. Европа өнүктүрүү банкынын долбоору менен бул жайдагы толук шарты менен курулушу керек болсо, бул дагы кечеңдөөдө. Ыплас суу тазалоочу жайды тартууга шаар бийлиги уруксат бербегендиктен сыртынан гана тасмага тартып алууга мүмкүнчүлүк болду. Ыплас суулар тазалоочу жайы жарак сабалда экенин көп жылдан бери билебиз. Аны өтүбүз да билет. Ошол экини тез арада жаңы очно сооружение куруу боюнча экинчи фазасын эң эрте эле 7 жылы башталып калышы мүмкүн. Анткени менен шаардык мэриянын анамына деген убадаларынан жергиликтүү эле чак эле түңүлгөн. Ушундан уламбы бул жолу да кала бийлигинин башчылары көтөрүлүп жаткан булооттуу маселени комментарийлөөдөн караманча баш тартышты. Ал ортодо жалпы узундугу 28 чакырымдык канализация четинен чирип керектен чыгууда. Шайыр Жунусалиева, Гулира Туратбекова, Эрнис Өмүралиев, Нью ТВ.